Жомок барын тарбиялайт турмушка, жалпы адамзат бакыт тапсын турмушта, ар бир атуу аракетин жумшасын, коомго кызмат өтөр инсан болушка, өлбөстүккө жеткен болуп санаалар, арт жагынан калтыра алса ким нуска. Демекчи, саламатсыздарбы кымбаттуу окурмандар, урматтуу китеп сүйүүчү ата-энелер, башталгыч класстын окуучулары, биздин Мерско тарабынан уюштурулган билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу долбоору жарыяланган окуу үчүн убакыт эстафетасынын номер 96-чы Мамасалы кызы Сапирадан эстафетаны кабыл алдым. Биздин бул эстафетанын бүгүн жыйынтыгы 14-декабрдан 25-декабрга чейин абдан жакшы өттү. Кымбаттуу ата-энелер, баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Биздин ата-энелер аябай жакшы катышты деген жыйынтыкты чыгарып отурам. Себеби биздин ата-энелер баардыгы балдарын сүйүүчүлөрдөн экен. Дагы биз ушул эле эстафета менен чектелип калбастан, мындан ары дагы ушундай класстар арасында эстафетаны жүргүзөбүз. Катышпай калган ата-энелер капа болбой турасыздар. Баардыгыбыз биринчи күндөн баштап дагы класстар арасында баштайбыз. Биз ушуну менен жыйынтыктап жатып, урматтуу ата-энелер, сиздерге чоң рахмат айтып, ыраазычылыгыбызды билдирүү менен бирге биздин баардык ата-энелер 97 ата-эне катышты. Анын ичинен 13-ü эркек, 84-ü аял катышты. Ошондо бизге 97 китеп келип түштү. Ошону менен бирге мен дагы ушул аягында жыйынтыктап китепканачы катары Уруку аттуу жомокту уламышты курчактарым менен аткарып берем. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Илгери өткөн заманда бир абышка болуптур. Абышканын кучак жетиз күн карамасы болгон экен. Анын түбүндө коёндун бөжөгү болуп чогуу жашашыптыр. Күндөрдүн биринде абышка: "О, мен бул күн карамамдын алдын бир аз жумшартып коеюнчу. О, күн да аябай ысып кетти. Мен үйгө кирип бир аз эс алайын. Бөжөгүм, сен ушул күн караманын алдында бир аз ойноп тур. Мен үйгө кирип эс алайын." Бөжөгүм, сен күн караманын алдында ойной тур. Мен сага токойдон өмө жемиш алып келейин. Макул. Ошентип коён эне токойго жөнөйт. Аңгыча асманда сайран куруп жүргөн үкү коёндун бөжөгүн көрүп калат. О, бул менин аябай кыжырымды кайнатып успап жаткан ким? Бул коёндун бөжөгү турбайбы? Мен азыр муну алып кетем. Аңгыча токойдон коён келет. Бөжөгүм. Чоң ата, сиз менин бөжөгүмдү көргөн жоксузбу? Жок, азыр эле ушул күн караманын алдында ойноп жатат эле. Бөжөгүм. Токойдогу жаныбарлардан сурап көр. Böceğim, ağlamdan kichineke, ananda korkok bolcu. Alayım niye bulut? Tokoydoğu cancanı barlar. Benim böceğim çoğulup gitti. Mağa jardan bergile. Alabdan kichineke, korkok bolcu. Көргөн жоксуңарбы? Жок. Аңгыча булуттан чыккан күнгө кайрылат коён. Күн, сен бүт аламды көрүп турасың. Мага бөжөгүмдү табууга жардам берчи. Алабдан кичинекей жана коркок болчу. О, токойдогу жаныбарлар, мени көзүмө тик карагыла. Эгерде кимде ким коёндун бөжөгүн урдаган болсо, каарымда калып жалыныма көз. О, үкү, сенин көзүң тостоюп чыкты. Сен коёндун бөжөгүн урдагансың.
Alp gelip ber. Alp gel ber. O dostlar, men yiğit boldum. Koyondun böcөгün men algan elim. Alıp gelip berem. Keçirgili. Alp gel ber koy. Mına uşol günden başlap koyun böcögü menen baktılуу jaşap kalıptır. Gün karama bolsa kündü karap ösüp kalgan eken. Tün uyku bolsa kündüzü uçpay tünküsün uçup kalıptır. Jomoktordu okup bitkenden keyin bardıq ata-enelerdin bergen munda kiteplerin mına kurcunubuzdan, sekirdi kurcundan almakçımın. Bizim bu kitaplarımız hazır sanın çıkarganımızda 97 ata-ene 97 kitap alıp gelip berişti bizim kitapxanaga. Ötök çoğun salımların koşuştu. Rahmat. Biz uşuntip özümüz kuantıp baldarımızga jakşı natijaların çıkarışıp atat. Munda jomoktor arkылуу көптөгөн жакшы нерселерди үйрөнүп, жомоктордон көп таасир алышты окуучулар. Себеби жомоктогу көп кыргыз элинин макал лакаптары, ырлары, жомоктору аркылуу көптөгөн турмуштук тажрыйбаларды алышып, ушулардан көп нерселерди балдар өздөрүнө кабыл алышты. Bizde adetsizden adetlülük büyürön degen makal lakaптын dagı mazmunu öte çoğun. Oşonda bul jomoktorda adepsizlik ters kahramanlardan 10 kahramanlarga ötüşke hareket kılat okuçular. Men okuçularga emne demekçimin. Turmuşluk joluңар daima açık bolsun. Turmuşta daima oң obraz atkargan, oң kahramanды atkargan aldыңkı insanlardan bolgular. Daima kitap sүйүүчүлөрдөн болгула балдар. Daim kitapxanaga girip kitap okup turuңарды суранам. Биздин kitapxana daim açık sizler üçün, urmaktуу ata-eneler. Ушуну менен биздин топтолгон сыйкырдуу куржунубузга 97 kitap келип түштү.